Кайрымдуулук коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов жана орун басары Ражап Умаровго телефон аркылуу 9 жаштагы Бакмурат Сапаралиевдин апасы жардам сурап кайрылган. Ал эми бүгүнкү күнү Бакмурат мекендешибиз менен жолугуп жатабыз. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Молодец, Бакмурат. Кече жана кипеттен алып катканын көрүп алып. Молодец. Окуулар кандай, Бакмурат? Жакшыбы, аракет. Сонун, Катырып атасыңбы? Айтпайсың, мектепке барып окуп атамын деп. Мектепке барып окуп атам. Билим алып атам. Мектепке кабыл алуудан негизи кабыл албайт да. Ооба. Анан ошо сиздердин жардамыңыздар менен болуп кетти да. Чоң жардам окуп кетсиңиз бизге. Азыр сөзүм көпчүлүгүн айтып турганга Мен калды. чоң айганда президент болайын деп турмун. Аллаху акбар. Баласын буйрса. Кандай дейт? Президент. Молодец, буйрса. Ниети чоң эле коюш. Президенттик эч нерсе каалабайт. Алла таалам кааласа, кимди кааласа президент болуп кое берет да. Да. Осман эми. Биз жаныбыз жаттаганбыз. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Adam kılıç yazgan, jogu imam salgan. Teksiz şükür Allah'ıma yazgan. Молодец. Бакмурат алгачкы сүйлөшүүдө бир гана өтүнүчү болгон. Ал өтүнүч пайгамбарыбыз саллаллаху алейхиссаламдын өмүр жолун билүү үчүн китеп алып берүүбүздү суранган. Өзү жаш болсо дагы мусулмандык милдетте 5 маал намазды окуганды үйрөнсөм дейт. Биздин максат Бакмураттын тилегин ишке ашыруу болду. Сени өткөндө бул Бакмураттын өтүнүшү боюнча, Ооба. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мына бул жигит өткөндө биз чыгарганбыз. Силерде маалымат бар бул жигит боюнча. Бул Бакмурат ушундай биздин жүрөккө дагы бир жакшы нерсени салып кетти. Өткөндө видеобуз аркылуу менен суранычы боюнча мен намаз окуйн деп атам, пайгамбарыбыздын тарыхын үйрөнөйүн деп атам. Kur'an kitap okuyandı yürüneyin de otam, siz mağa jardam bere albaysızbı degeninden biz sözsüz jardam bereriz bulunday nersege. Sebep degende dindegi ilimdi үйрөнүү парыз. Ар бирибизге милдеттүү. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин. Biz жаш кары дебей илимди үйрөнүүгө милдеттүүбүз. Билгендерибиз бирөөгө билдиргенге милдеттүүбүз да. Бир тамганы үйрөтсөк, бир тамганы бирөөгө үйрөтүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Баллигу анни валау ая", менен бир сөз болсо дагы бирөөгө жеткиргиле деген да. Ошол себептен биз өзүбүз эле бир аз билип алып, башкаларга үйрөтпөй коюудан алыспыз. Бул Бакмурат өзүнүн талабы менен бизди чакырып китеп алып бергиле дегенден биз ошо Кайрымдуулук фонду бул Бакмураттын ошо оюн орундаш үчүн мына эң негизги мына Малим Сани, бунда араб алфавити бар. Бакмураттына. Бул эң биринчи. Анан мына ислам таалимдери, бул да эң сонун китеп. Ичинде дараттан баштап бүткенин түшүндүрмө бар мунун ичинде. Анан мына сахаба, пайгамбардын жанында жүргөн досторунун немелери, жүргөн жүрүштөрү мунун ичинде. Мына эң негизги китеп мына сен сураган китеп мына пайгамбарыбыздын бүт адам атабыздан баштап акыркы пайгамбар биздин пайгамбарга чейин пайгамбарлардын өмүр баяны бар мына жерде. Кийин муну сен окуп бүт мындай телевидение аркылуу кезде мына жерге чакырабыз. Сен келип айтып бересиң. Макулбу? Мына. Рахмат. Мына анан мында биз жана намаз китеп дегенде ошол эстен чыгып калыптыр.
ана мына жай намаз, мына карманный жай намаз, муну намаз окуйсуң. ыңгайлуу аябай. Ана мына топу башыңа салып намаз окуйсуң муну. Ана мынау ең пайғамбарымыздың жақсы көрген емесі, пайғамбарымыз жыттуу болып жүрген. Еркектерге, аялдарға емес, еркектерге мына тухиден сеп, өзүндү жыттуу кылып жүрөсүң. Ана мынау тишти дайыма мисвакты тазалап жүрген пайғамбарымыздың сүннөтү бул. Ана мынау тесме, Сен ушулардын баарын намаз окуп, бүткүл кыргыздарга, кыргызстаныбызга дуа кыласың. Макулбу, Бакмурат? Алла разы болсун мына. Рахмат. Фондко, Биз бүт фондтун атынан бердик силерге. Намаз баарын окуйбуз сен, Доо китеп алып жетишпейбиз да. Алып берем. Буюрса баары жакшы болот. Мына азыр кичинекей биздин мекендешибиз Бакмураттын алдыга койгон чоң максат үмүттөрү бар. Анткени ар бир адам бул жашоодо максат коюп жашап өмүр сүрөбүз, бирок ошол эле учурда бул Бакмураттын бүгүнкү күндөгү ошол кечээ бизге жөнөтүлгөн видеолору, ошо Бакмурат ошол аябай талабы күчтүү, зээндүү, зирек, ошол мындай өзгөчөлүнүп турат да Бакмурат. Анан Аллах Таала бул жалганда баарыбызды бир келген конок дүйнөгө жараткан. Бирок биз ошол умтулуу менен жашаш керек деп ойлойм. Бирок көп адамга үлгү болчу бул бир тууганыбыз Кудай буйрса. Анан ошол эле мына Кудай буйрса кайрымдуу болуп коомдук фонддун өздүк завод, фабрикабыз деле жок. Сиздер жакшы билесиздер. Бирок бизге аманат болуп жөнөтүлгөн кичинекей тыйындардан куралган бүгүнкү күндө ушул ынтымагыбыздан турган биздин иш аракетибизден мынакей азыр колуна ислам тарыхы камтылган китептер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадис ошол китептерин окуп, эми биз ойлойбуз Кудай буйрса коомго чоң таасирин тийгизген, чоң бир себеп болгон мынакей отуруп ушул илимдүү, билимдүү болуп, элге мына ушул билгени менен кайрылып бөлүшкөн илимдүү, билимдүү балдардын катарын толукташлыгында Кудайдан жаратканын тилейбиз, Кудай буйрса. Алла Таала ушундай жакшы күндөрдү насип кылсын. Эч бир жан оорубасын, энеге да Алла сизге ыраазы болсун. Ушундай Бакмуратты жетелеп, мынакей жаныңызда жүргөн эжелерин, жакындарыңыздарга Аллах эки дүйнө бактылыгын берсин, Кудай буйрса. Эң негизгиси бир эле үй бүлөгө эмес, Бакмурат бүтүндөй коомго пайдаң тийген, бир эле үй бүлөгө эмес, бүтүндөй элиңди бир камсыздай турганга бир себеп боло турган чыгаан камчыга сап жигиттерден болушуңду биз тилектешпиз. Кудай буйрса. Бакмурат Сапаралиев 2010-жылы төрөлгөн. Төрөлгөндөн кийин 1,5 ай реанимацияда жаткан. Бакмурат азыр ДЦП оорусу менен жабыркап келет. Ал эми апасынын суранчы Бакмурат басып кетүү үчүн атайын жабдыктарды алып берүүсү болду. Бул басыра турган жабдык 15 000 сомдун тегерегинде турат экен. Азман байке, сиздерге жолукканыңыздар аябай кубанычтабыз. Себеби сиздерге жолугуп мага жөлөк пул болуп да кетти сиздер аркылуу. Биринчиден эле Руслан деген бир байке, мындай тааныбайт экен өзүн, ошо шаарда турат экен. Ошол байке бизге аябай жакшы жардам берди, акчалай салды. Мен ага сразу алган жерден эле сразу эле чегим менен дарыларын 10 000 сомдук дарысын алып, сүрөтү менен баарын алып жөнөтүлдүм. Бул да болсо чоң жардам болду. Мисалы, бул айтыш менен эле ой 10 000 сом дегенчи, баягы кеде ошо даже нан таппай калган кез болуп калат, мен ошо дары жеткизе албайсың. Сиздердин атыңыздар менен ошо дары алдырдык. Азыр дагы бир көбүнчөсү бирок звоноктор Бишкектен болот да. Какта жашайсыз, Бишкектесизби деп. Анан Таластамын дегенде баягы эме болуп калат окшойт. Жол узун жол болуп анан эми азыр бир-эки адам дагы ошо шаарга келсеңиз чалгыла деген ошо бүгүн сиздерден чалып келатыр. Дагы сиздердин атыңыздар менен соцзащита тармактарынын чоң жардам болду. 9 жылдан бери коляска деп жүргөн болчук, ала албай жүргөнбүз. 9 жылдан бери көтөрүп эле келатам. Анан сиздердин арттарыңар менен коляска алып болдук. Ошо эми азыр ошо бир жака чыкканда сүрүп алам да. Азыр шахсоо кетип атабыз, багажга салып койгом. Анан дагы
ошо ходунок алсакпы деп турганбыз. Негизи ошо бир эже бар. Ал Москвадан атайын заказ кылып ушундай маек тартуу да, бишкекте чоң группа. Ошонун администратору ошо бизге ошо 12 миң 15 миң сом тегерек. Негизи рубль менен эсептегенде ошо сом менен айландырганда 15 миң тегерек аткан. Ошондой алыш керек эле, бирок өзүм адатым жетти таналганга. Ошо сиздерге кайрылып, сиздердин жардамыңыздар менен ходунокко жете алсак деп ойлойбуз. Ошо Бакмурат бая сиздин видеодон кеткенден китептерди окуп сиздерге кайрылды. Эмне бир видеосу бар болчу? Урматтуу мусулмандар. Эмне деди биле Бакмурат? Ооба, ошо жүрөт. Musulman bir tuğanda. Эмне деди да? Ben size 5 vakit namaz etmeyin dedim. 5 vakit namaz anı? Kantip namaz kılarken aytırç? Kantip okuyt eкен? Yok, birinci. Birinci. Daya Tolstoy'un buluttu. Ay ya. Daya Tolstoy'dan. Anam. İkinci. Yay namazda üstüne düşüp namaz okurken. Ay anam. O da sarı. Üçüncü. Tesmet atıp görüşken. Emet etdi. Үйдөн аябай требовать этет, мама мен дарат алып бер, мен намаз окуйт деп. Бакмурат муну китептерчи. Ошо дараттан баштайт да мына. Дарат кантип алыш керек, кандай намаз периштелер бүт мына жаназа мына масыга мас тартуу, гусулдун сүннөттөрү деп намаздын биринчи рүкүнү бүт бар ушунун ичинде. Эми муну китепти окугандан кийин сен кенен айтасың эми баарын, жана алышкүл ажы чубагатыга окшош сен дагы ушундай бир элге түшүндүрмө бересиң буюрса. Мына китептерди оку, бул китептерди окуп бүткөндөн кийин дагы китеп алып беребиз. Окуйса, буюрса окуп келгенге де жооп бересиң де? Мына азыр мынакей ошо Бакмураттын дагы ошол үмүттөрдүн орундалышына себепкер болом деген бир туугандар, биз азыр мынакей сиз көрүп турган бул видеонун алдында ушу Бакмуратты бул жарыкка келишине себеп болгон, дөпөлөп багып, мына бүгүнкү күнгө чейин 9 ай боюнда көтөрүп, өмүр бою амандыкты тилеген энелер жашап келет. Ошол мына энекеси жанында ошол Кудай буйруса жетелешип, эне бала бүгүн ээрчип жүрөт. Мына ушундай учурунда азыр бул энекеге дагы өтө оорчулук болуп аткандыгы, мына Бакмураттын улам чоңойгон сайын салмагы менен мындай көтөрүү кичинекей кезинде энеге жеңилирээк. Эми чоңойгон учурунда энеге чындыгында кыйын болуп аткандыктан азыр Бакмуратты да көтөрүп, өзүнүн бели да ооруп калып, мына ушундай бир эртең эне ооруп калса, анда демек бул үй бүлө кандай акыбал болот деген сыяктуу ой жүгүртүүлөр бизде болсо, анда келиңиз. Ушундай аяр мамилебиз менен Бакмураттын жанагы ходуногу да керек экен. Ходуногу болжолу бир 12-15 миң сомдун айланасында болот экен. Бул ходунок биздин Кыргызстанда жок, Россиядан алдыртса болот ушундай. Эгер Россияда иштеген бир туугандар балким ушу Бакмураттын дагы ходуногуна бир себеп болуп коем деген бир туугандар болсо, мына ушул экран алдындагы Бакмураттын апасы менен байланышып, ошол нерсеге бир себеп болуп коюшуңуздарга дагы биз чакырык кылып коет элек. Эми бул аз күнчөлүк өмүрдө жакшы ишке жанашып, жамандан адашып, жакшыга бир себеп болуп калайлы. Балким бул себепкерлигибиз биздин бул акыр кетерде жаныбыздын чыгышы жеңил болор, балким кабырыбыз нурдуу болор, жакшы болуп ишибиз менен деген чоң үмүттөбүз. Ошон үчүн чакырык кылабыз ушул Бакмураттын дагы бир кандайдыр бир нерселерге себеп болуп коюшуңуздарга. Кыргыз эли эч качан өзүнүн кичүү энелерин жамандыкка таштап келген эмес. Бул Бакмурат ар бирибиздин инибиз деп билсек болот. Себеби Бакмурат дагы кыргыздын уулу. Келгиле мекендештер, колубуздан келген жардамыбызды берели. Бакмурат, ана муну азыр апа менен кетип баратып, Кудай буйрса, жолдон тамагы жеп, апа менен өткүзгөн ар бир өмүрүбүз кымбат. Эне менен өткүзгөн ар бир секунд кымбат биз үчүн, Бакмурат. Ошон үчүн эне менен отуруп, сонун отуруп, тамактанып, Кудай буйрса, апалар сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз биз. Жалпы, мына Кудай буйрса, анткени эне болбосо биз бул жарыкты көрбөйт болчук. Мынакей энеке бизди төрөп эле койбостон жетелеп, ар дайым кашыбызда, жаныбызда. Ошол апа бар биздин бейиш туткасы колубузда, бирок колубуздан чыга элек кезде, бар кезибизде баркташып, мына ушундай
Бүгүн алсыз аялзат колунда жашап жатат. Бирок бүгүн эң өкүнүчтүүсү мына ушундай балдардын таштабаган эне жашап келет. Бирок ушундай учурда таштап кеткен мына биз эркектер де чоң кемчилик бизден болуп жатат. Себеби эмне үчүн эне чыдаган түйшүккө эркек чыдабаш керек? Биз эмне үчүн чыдабаш керек? Аллах Таала себеп болду Кудай астында. Кудай бизге белеги кылып наристени берет, баланы берет. Бирок ушу берген Кудай берген белекти, Кудай берген аманаттан баш тартып, бүгүн мындай акыбалга таштап туруп, коомчулуктун жардамына муктаж кылдырып, көчөгө басып кеткендик бул менимче адамдык сапатка жатпаган көрүнүштөр болуп атат. Бир эле бул үй-бүлөгө тиешелүү эмес бул. Коомчулукта биз көп аралашып жүргөндүктөн мына ушундай оор түйшүккө түйшөлгөн энелер кыйынчылыкта кептелип, белдерине күч келип, ден соолугуна күч келип, акыры өзү кыйынчылыкка дуушар болуп, мына ушундай кыйынчылык күндө күн кечирген энелер бар. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, жалпы эркектердин атынан мен кечирим сурайм баардык ушул кыйынчылыкта турган энелерден. Анткени сиздер сабырдуу болуп, мына балдарды багып келесиздер. Ошон үчүн Бакмурат буюрса илимди билим алып, окуган китептерди окуп, билимдүү болуп, анан энеге кубаныч тартуулаган, сүйүнүч тартуулаган, Кудай буюрса жетелеш. Буюрса сүйлөштүкпү? Мына дайыма биз биргебиз, Кудай буюрса, Бакмурат Кудай буюрса. Аллах бекем ыйман берсин. Kanınıza girsin. Амин. Бакмурат, сен бизге сонун салам бердиң.